Кутмандуу кечиңиздер менен жаңылыктардын толукталган чыгарылышы алгач жаңылыктардан кыскача. Кызыл китеп берүү уланууда, толугу менен качан берилип бүтөт? Саламаттыкты сактоонун сапатын жакшыртуу. Больницаны жаппайбыз. Бизге негизги максат, наоборот, ошолорду усиливать этишибиз керек да, ошолорго жардам көрсөтүшүбүз керек. Жаңы жылдык маанай уланууда. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 2023 жылдын 29 ноябрында Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү, энергетика тармагын өркүндөтүү, ошондой эле жаңы генерациялоочу кубаттуулуктарды киргизүү жана ЭКБ чөйрөсүндөгү чакан жана орто бизнести колдоо жолу менен экономиканы туруктуу өнүктүрүү болуп саналат. Жалпысынан бул мыйзам ЭКБнын негизинде микрогенерация, парник газдарынын жана зыяндуу заттардын чыгындыларын азайтууга, электр энергиясынын үнөмдөө мүмкүнчүлүгүн берүү менен экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Мыйзамда микрогенерациялоочу объекттерден электр энергиясын сатуу лицензияланууга тийиш эместиги тууралуу ченем каралган. Кыргызстанда калкты тейлөө борборлору жана паспорт бөлүмдөрү 2024 жылдын 1 январынан 7 январына чейин иштебейт. Бул тууралуу Санариптик өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Республикадагы калкты тейлөө борборлору жана калкты каттоо департаментинин аймактар аралык бөлүмдөрү, паспорттук бөлүмдөрү 8 январдан тарта кадимки режимде иштеп, калкка кызмат көрсөтө баштайт. Санариптик өнүктүрүү министрлиги Кыргызстан боюнча 36 ири жана 5 кичи калкты тейлөө борбору иштеп жаткандыгын эске салат. Кыргыз спортунун өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн бир катар спортчулар, машыктыруучулар жана жигердүү коомдук саясий иши үчүн мамлекеттик кызматкерлер жана маданияттын өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешине 85 жыл юбилейлик медали менен сыйланды. Парламенттен билдиришкендей, юбилейлик медаль менен спортчулар Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Жоломан Шаршенбеков, Мерим Жуманазарова, Азизхан Мусабек уулу, Роман Сапаров, Элдияр Сексенбаев, Нурсултан Бучонов, ошондой эле башка машыктыруучулар Нурбек Изабеков, Каныбек Абытов сыйланды. Сыйлыктарды Жогорку кеңештин депутаттары Чолпон Султанбекова, Марлен Маматалиев, Шайлобек Атазов жана Равшанбек Рыспаев тапшырды. Депутат Чолпон Султанбекова олимпиадаларда, дүйнөлүк чемпионаттарда жана Азия оюндарында баш байгелерди алып келген спортчулар жалпы элдин сыймыгы экендигин баса белгиледи. Сиздердин ар бир жеңишиңиздер элге чоң күч-кубат берет, алдыга сүрөйт. Жогорку кеңеш элдин өкүлдөрү болгондуктан бүгүнкү сыйлыкты жалпы элдин атынан деп кабыл алыңыздар, деди Султанбекова. Ал эми депутат Марлен Маматалиев спортчулардын эмгеги баа жеткис экенин белгилеп, аларга ден соолук, алдыдагы мелдештерде ийгиликтерди каалады. Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасынын төрөтүүнө жаңы 7 кувез аппараттары коюлду. Аталган техникалар милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун каржылоосу менен 870 миң сомго алынды. Аппараттар наристелерге эненин курсагында жаткандай атмосфера жаратып, андан аркы жашоосуна өбөлгө түзөт. Бул аппаратка алсыз, салмагы аз төрөлгөн балдар татаал операциялардан, оор оорулардан, травмалардан кийинки ымыркайлар жайгаштырылат. Бала эрте мамасынын ичинен чыгып калганынын себеби менен ошол бүт условияны создавать этип берет. Мамасынын ичиндеги атмосфераны создавать этип, ошондогу жылуулукту, влажность деп коебуз, ошолорду анан өзүндай баланын өзүнүн эң бизге керектүүсү бул баланын тепловой режим деп коет, ошонусун сактаганга камсыздайт. Азыркы учурда реанимация отделениясында 4 кувез бар. Биздики ушул кувез менен рабочий состояние менен десек 2 кувез бар. Анан столик обогревтер деп коет. Ошолор менен дагы отделениядан ушул ара төрөлүп калган балдарды аман эсен чыгарганга аракет кылабыз.
Ананьева жалпы дарыгерлик практика борборун Ысык Көл райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун башкаруусуна өткөрүү боюнча Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан атайын буйрук чыккан. Ирилештирүүнүн негизги максаты ооруканаларды жеткиликтүү материалдык техникалык база менен камсыздап, бейтаптардын саламаттыгына сапаттуу кам көрүү. Учурда Ысык Көл райондук аймактык ооруканасы 90 миңге жакын калкты тейлейт. Ананьева жалпы дарыгерлик практика борбору эми Ысык Көл райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун башкаруусуна өтөт. Бул боюнча министрликтен буйругу чыккан. Муну менен эми Ананьевадагы оорукана филиал катары иш алып барат. Ал арада Меджамат бул жагдайдан улам штаттык кыскартуу башталат деп кабатырланса, жергиликтүү эл оору сыркоо учурунда райондун борборуна каттап убара тартып калуудан кооптонот. Өрүктүдөн бери бияка келишет, Григорьевкадан бияка келишет. Кээ бирөө колунда жок, машинелер жок, кантип Чолпонтага жетебиз. Момунда экстренный оорлор келип калса, анда оор случайлар болуп калса кандай кылабыз? Жетпейт да жолдо. Чолпонта чынында биз үчүн, мен өзүм жеке оюм айтканда, алысыраак да. Барыш, мен да үйүмдө 90-го чыгып калган ата энебиз бар. Аякта ушул жака келгенде кээде очерет болуп калып атат. Анан Чолпонтага барсак эми ушунча айылдын барса кандай болуп калат эми? Ушу килтейген зданиябыз илгертеден бери татынакка иштеп келаткан эмебиз каңгырап баягыдай эле бош калабы? Республика боюнча ар бир ооруканада момча сотрудник жетпейт десе, ушу жалгыз ЦОВПда 100% кадрлар. Азыркы күндө Ананьевага келип мен ушул региондо ушунча проблема болорун, тоодон алыс жайгашкан 2 село бар экен, ошол жактан күнү түнү келерин, авариянын ушул жакта көп болорун мен ушул жактан билдим. Жумушсуз эч ким калбайт, акыл эси бар, патриот адамдар иштеп жүргөн ушуга чейин. Эгерде биздин көздөгөнүбүз акча же мансап болсо, соода кылып кетмекпиз же частныйга кетмекпиз. Бүт баарына кайыл болуп иштеп атканда, кана бир жаш врач келген жок. Ошо кенеде зарплата изинцабызга жетпейт дейт. А биз болсо жер айдап, жашылча жер жемишти өзүбүз тигип алган үчүн биз ошого да макулбуз. Ананьева жалпы дарыгерлик практика борбору мурунку эле калыбында калса ыңгайлуу болмок дешет мындагы саламаттык сакчылары. Тоон түбүндө жайгашкан ар бирөөнүн расстояниясы 15-20 километр. Андан бу жерге Ананьевага жетип, анан Чолпонтага жеткенче 1 саат 1,5 саат убакыт өтөт. А оорулуу үчүн 1,5 саат убакыт эмес, 1-2 минутта керек болсо өтө чоң ролду ойнойт. Ошон үчүн ушул үнүбүз жетип, биз ошо ордубузда эле иштеп калсак, мына азыр 25 койка деп атат, бирок деген планды ашыгы менен биякта толтура, азыр бүт отделенияларыбыз толтурай. Ушундай нагрузка менен иштеп атышат. Ал арада ирилештирүүнүн негизги максаты элеттеги медициналык тейлөөнү күчтөндүрүү дейт министрдин орун басары. Ысык Көл ЦОВПындагы Ананьевада бир филиалы бар. Кайра ошол 2 филиал биригип туруп бир чоң усиленный филиал болот. Жаңы мындайда жаңы эмес, Ысык Көл ЦОВП наоборот ал жерге дагы кошумча бир тез жардам автомашинасын дагы берет. Ошондо эгерде мурун ЦОВП Ананьева бир гана Ананьеваны тейлесе, бул жерде мынакей Григорьевка, Семеновка, Жаркынбаева чоң өрүктүгө чейин радиус обслуживания повысится. Анан бул жерде мындайда анализдерге Чолпон атага барабыз деп атат. Жок, андай эмес. Ал жерде өздөрүнүн лабораториясы бар. Ал лаборатория штаттык эле режиминде иштейт. Жарандардын деле беспокоиться эткенде негиз жок. Ошол эле штаттык режимде иштей берет. Болгону директор ЦОВП Ананьева азыр заведующий филиалом Ананьева болуп аталат. Болду. Калган бир да киши бул жерде сокращенияга да кетпейт. Ал эми Ысык Көл райондук жалпы дарыгерлик практика борборунун директору борборлоштурууда кадрдык кыскартуу болбоорун Ананьевада иштеген ак халатчандардын баары өз ордунда калаарын билдирди. Негизги максаты ал там акча каражатын үнөндөп калуу, экономия эмес, а именно кадр маселесин чечкенге болчу. Себебинен кадрлар жетпей атат деп атабыз. Экинчиден ошо саламаттык сактоо тармагындагы мекемелер абдан мындай бир кедейленип кеткенбиз да, жабдуулар жетпейт, керек болсо жада калса жана стулдарыбыз жетпейт деп. Мына ошол топтошулган бюджеттин негизинде чечсе болот. Бир дагы кызматкер жумуштан кетпейт. Себеби деген ушу кадрлар жетпей аткан убакта, анан момундай бир жумуш таппай көйгөйлөр болот сөзсүз. Себеби деген ушул иштеп аткан адамдардын баарынын үй бүлөсү бар, бала чакасы бар.
эч ким бошобойт. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин 5 декабрда аймактардагы оорукананы борборлоштуруу боюнча атайын буйругу чыккан. Буга чейин Ананьевадагы оорукана 10 миңге жакын калкты тейлеп келсе, ал эми Ысык көл райондук жалпы дарыгерлик практика борбору 90 миңге чукул бейтапка кызмат көрсөтөт. Айнура Достукбекова, Гүлжан Кыдыралиева, Нурдин Урманбетов, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Жетөгүз районундагы Ырдык, Барскон, Жаргылчак айыл аймактарындагы мыйзамсыз жерлердин кызыл китептери берилди. Жаңы жыл алдында жалпы 59 жаран кызыл китептүү болушту. Жалпы Жетөгүз району боюнча 700 жаран жер мунапысы боюнча арыздар келип түшкөн. Бүгүнкү күндө алардын 420сы кызыл китептерин колго алышты. Бир канча жылдан бери жашаган жерлеринин башы ачылбай, үй салаарда сарсана болуп, жашап келген тургундардын бүгүн кубанычында чек жок. Барскон айылынын тургуну Таалайбек бүгүн 10 сотық жеринин мыйзамдуу документин алды. Ал айылдагы трансформация боло элек жаңы коңуштарга үй салган. Кызыл китептерди алып отурабыз көптөн күткөн. Буга чейин эми баягы учетко отура албай өзүбүздүн жери деп эсептеген менен ошол өзүбүз эсептеген менен бирок баягы документально эч кандай мыйзам чегинде документибиз жок болчу. Эми буюрса бүгүн ошол көптөн күткөн күн келип, президентибиздин указы аткарылып, кызыл китептерди алып отурабыз. Кызыл китепти бүгүн Ырдык, Барскон, Жаргылчак айыл аймактарынан 59 жаран алды. Бул айылдардагы жаңы коңуштарда жер мунапысы эң орчундуу көйгөй болуп, бүгүнкү күнгө чейин үйүнүн документтери болгон эмес. Алар оорукана, бала бакча, ар кандай социалдык жардамдарды алууда бир топ кыйынчылык жаралган. Жаңы жыл алдында эл мүдөөсү ишке ашып, кызыл китептери тапшырылды. Өзүңүздөргө белгилүү, Кыргыз Республикасынын президентинин жер мунапысы боюнча жарлыгын ишке ашыруу максатында ушу Жетөгүз районунда дагы тийиштүү комиссиялар түзүлүп, бүгүнкү күндө иш алып барды. 2023 жыйынтыгы менен бизге жалпы 1300дөн ашуун киши ушул жер мунапысына байланыштуу кайрылышкан болчу. Алардын маселелерине биз жергиликтүү комиссия карап, бүгүнкү күндө 90%дан ашырып чечип бердик. Абдан кубанычтабыз, бүгүн бизге чоң подарка болду жаңы жыл алдында. Садыр Нуркожоевич, сизге да чоң рахмат. Элдин атынан ыраазыбыз. Эл үчүн иштеп, ден соолукта болуңуз, келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Мунапыс боюнча түшкөн арыздар атайын комиссия тарабынан дыккат текшерилген. Мыйзамдаштырууда коррупциялык элементтерге да жол бербөө жагдай эске алынган. Район боюнча 1300 жарандан ашык жер мунапысы боюнча арыздар келип түшкөн. Бүгүнкү күндө алардын 420сы мыйзамдаштырылды. Бизге түшкөн арыздардын 90% каралып бүттү. Ошонун түшкөн арыздардын көпчүлүгү почти 70-80% оң жагына чечилди. Ал эми жанагы мыйзамга төп келбеген жерлер да бар экен. Аларды болсо биз ошол жана ведомстволук комиссия түзүлгөн өкмөттүн астында. Ошолорго өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз. Баягы мыйзамдарда да ар кандай коллизиялар чыгып калат экен да. Мына өзүңүздөр билесиздер да, тиги биринчи жобо кабыл алынганда башка областтарда ошол көйгөйлөр болгон. Жана жер ээсинин уруксаты менен деген жерди президент кайра карап туруп, ошол катачылыктарды тапшырма берип алдыргандан кийин ушул ишибиз жеңил кетти да. Жеңил кетти мындайча айтканда. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2022 жылдын 17 мартында кабыл алынган. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Ысык көл маалымат кызмат үчүн. Түп райондук администрация тарабынан жаңы жыл алдында жаш жеткинчектерге жагымдуу маанай тартуулаган акимдин балатысы иш чарасы уюштурулду. Анда район акими Кумтөр тарабынан алынган 500 балага ылайык жаңы жылдык белектерди тапшырды. Ага томолой жетим, мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон, мыкты окуган, Афган согушуна катышкандардын балдары, Чернобыль апатынын катышуучуларынын балдары берилди. Аларга аким тарабынан ысык тамак уюштурулуп, маданият үйү тарабынан жаңы жылдык маанай тартууланды. Теманы кабарчыбыз Алтынай Рыспай кызы улантат.
Түп районунун акиминин атынан уюштурулган жаңы жылдык салтанат Түп айыл аймагындагы маданият үйүндө өткөрүлүп, биринчи бөлүгүндө Түп айыл аймагынын маданият үйүндө өткөрүлдү. Биринчи бөлүгүндө Түп районундагы аз камсыз үй бүлөлөрдүн ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген, ата-энесинен эрте айрылган балдар, жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн, мектептеги эң жакшы окуган окуучулар чакырылган. Ал эми экинчи бөлүгүндө Афган согушуна катышкандардын балдары, Чернобыль апаатынын катышуучуларынын балдары, Афган согушунун катышуучуларынын, Баткен коогалаңынын ардагерлеринин балдары жана 7 апрель элдик революциясынын катышуучуларынын балдарына жаңы жылдык майрамдык маанай тартууланды. Иш-чаранын жүрүшүндө Түп райондук мамлекеттик администрация башчысы Шергазы Мурзахмедов балдарды кирип келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, кең келечек каалоо менен окууларын мыкты окуп, келечекте Кыргызстанды өнүктүрүүгө салым кошкон инсандар болушуна тилектештигин билдирип, дастаркан жайып, белектерин тапшырды. Биз 549 балдарга атайын белектерди даярдадык. Анын ичинен тоголук жетимдер бар, 49 тоголук жетимдерге жана баягында мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга биз атайын райондук мамлекеттик администрациянын атынан белек даярдап, бүгүн тапшырып берип, алардын жаңы жылы менен куттуктап отурабыз. Быйылкы жылда биздин концерт программабызда аябай жакшы өзгөчөлүктөр болду. Себеби биздин музыкалык мектеп, биздин маданият тармагы абдан жакшы өздөрүнө келген бюджеттин аркасында монда кийимдер менен, жакшы оформление менен тосуп берип, жардам берип атышат. Себеби биздин президентибиз быйылкы жылы маданият тармагына көңүл буруп аткандыктан бизде кадимкидей жылыш бар. Кумтөр Голд компания ишкамасына биз терең ырашык билдиребиз. Себеби биз аларга 200 баланын тизмесин берсек, бизге 500 баланы камтып берди. Самида Эмилова Түп районунун Калыйнур Усенбеков атындагы мектептин 3А классынын окуучусу. Ал жалаң 5ке окугандыктан акимдин балатысына чакырылган. Ал бул балаты майрамына катышуу үчүн 1 жума даярдык көргөн. Бүгүн ырдап бийлеп, акимден белек алып, кубанып жаткан учуру. 3-А класста окуйм. 5-4 окуйм. Акимден подарок алды, мага абдан елка жакты. Акимиятка ушундай балдарга көңүл бөлүп аткан акимиятка ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мугалимдерге, Түп районуго бардык ушундай бизге аракет кылып балдарыбызды ушундай даражага алып келип аткан бардына чоң рахмат. Түп районунда быйыл башка жылдардан айырмаланып, акимдин балатысы өзгөчө өттү. Анда 500ге жакын ар тармактан балдар чакырылып, баарынын уртуларында жылмай отурду. Түп райондук маданият бөлүмү дагы бул иш-чарага болгон күчүн жумшап, мыкты даярдык көрүшкөн. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Атайын Скөл маалымат жаңылыктары үчүн Түп районунан. Ушундай эле Саамалык Тоң районунда дагы улантылды. Район аймагынан чогулган бөбөктөр жашыл балатынын айланасында айланып, ырдап бийлешип, белектерин алышты. Район жетекчилигинин каржы булагынан бөлүнгөн каражаттын эсебинен жаңы жылдык жашыл балаты оюнуна күбө болушту. Майрамдык салтанаттуу иш-чарадан кийинки сюжет. Районда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына, ата-энесинен эрте айрылган бөбөктөргө, колдоого муктаж болуп тургандарга, окуунун алдыңкыларына район акими тарабынан жашыл балаты майрамы уюштурулду. Кичинекейлердин маанайы көтөрүлүп, алган белектерине кубанып турушту. Ар кимиси өзлөрүнүн жөндөм шыктарына жараша ырдап бийлешип, ар кандай оюн зоокторду аткарып беришти. Жыл узатып, жаңы жылды окуудагы жетишкендиктери менен тозобуз дешип, балалык бактылуу мүнөттөрдүн ар бир урунттуу окуяларын эстерине сактап калышары да ырас. Балдар жердин жандуу гүлдөрү деп айтылгандай, жер бети аппак карга чулганып турса да, бүгүн теп-тегиз ачылган мандалак гүлгө толуп турган айланадай туюлуп турат. Быйылкы жылда дагы ушу биздин салтка айланып калган мектебибиз дайыма ардын колунда келебиз. Ошол ийгиликти дагы быйылкы улуу жылында дагы ошо колдон чыгарбай алдыңкы орундарды ээлеп келүүгө мен дагы тилектешмин. Узап бара жаткан жылыбызда жаман жылдардан болгону жок. Өлкөдөгү өнүгүүлөр, канчалаган бала бакчалардын, мектептердин курулуп ишке берилиши, билим берүү тармагындагы өзгөрүүлөр, мына ушунун баары эртеңки келечегибиз болгон балдарга арналып отурат. Алардын татыктуу билим тарбия алышына талбай аракет көргөн мугалим эже агайлардын да эмгеги зор. Жашыл балатынын айланасында ар кандай жан жаныбарлардын элесин жумуктугудай элестетишип, баары кызыгуу менен карашат. Мындай элестүү майрамга шаң кошконда мына ушул мугалимдер. Жакшы окудум, апама жардам бердим.
Мен 2 неберем бар. Экөөнүн тең атасы, энеси каза болуп калган. Ошолорго мына бул Тоң районунун акимияты тарабынан жаңы жылдык белек уюштурулуп, балдарга жылда ушундай майрамды жакшы маанай тартуулашат. Балдарыбыздын көңүлү ачылып, подаркаларын алып аябай кубанып турушат. Элиме кааларым ден соолук, аманчылык, тынччылык, барчылык, молчулук болсун. Асманыбыз ачык, телегейибиз тегиз болсун. Балдарыбызга Кудай бак берсин. Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарыбыз, Баткен согушунун катышуучуларынын балдары, ушул сыяктуу көптөгөн балдарыбыз келип майрамдык иш-чара өткөрдүк. Ушул учурдан пайдаланып, балдарыбыз бул биздин мамлекетибиздин эң негизги байлыгы, андыктан балдарыбыздын келечектери кенен болсун, ден соолуктары бекем болсун, жашоодогу алдына койгон максаттарына жетишип, дайым буларды ийгиликтер коштоп жүрсүн. Мектеп билимгенче билимге сугарылган бөбөктөрдүн окууга болгон кызыгуусун арттырууда мындай иш-чаралардын да мааниси өтө терең экенин катышып көрүп отургандар айтышат. Бөбөктөрдүн көңүлдөрү эргеп, эртеңки күнгө үмүттүү карап, окуунун алдыңкысы болууга аракет көрүшөт. Мектептеги ар кандай ийримдер окуучулардын жөндөмшыгын ойготуп, коомго болгон көз карашын өстүрөт. Алар эркин сүйлөп, эркин ой жүгүртүүгө калптанышат. Бүгүнкү жаңы жылдык жашыл балатыны көрүп отурган көрүүчүлөр, ата-энелер өзүлөрү да балдарынын өнөр таланттарын көрүп ыраазы болушту. Коомдун өнүгүп өсүшүнө карай тарбиянын таасирдүүлүгүнө чын ыкластан таазим этип, белектерин алып, жан дүйнөлөрү руханий дөөлөткө байып, үйлөрүнө сапар алышты. Анан албетте жаңы жылыбыз ак жолтой болсун деген тилектерин байма-бай айтып, жаңырган ырдын ыргагында кол булгалап узашты. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Илич Касейинов, Тоң районунан. 7 районунда көкбөрү оюну боюнча акимдин кубогу өткөрүлдү. Ат сүйүүчүлөр үчүн аталган улуттук оюнга баш байгени райондук администрация тарабынан каржыланган. Оюндун башкы максаты болуп район аралык достукту бекемдөө, жаштарды улуттук оюнга чакыруу максатын көздөйт. Бүгүн 7 районунун көл жээгинде жыл сайын адатка айланган акимдин кубогу өткөрүлүүдө. Райондун ар бир айыл өкмөттөрүнөн түзүлгөн 8 команда келип, кыргызды дүйнөгө тааныткан улуттук оюн аталган көкбөрү боюнча таймаш кызуу жүрүүдө. Жыл аяктап жаңы 2024 жылга саналуу күндөр калганда ушундай спорттук оюн менен эмки жылды жакшылыкка жоруганда маанилүү. Акимдин кубогу буга чейин пандемияга байланыштуу токтоп калган. Ушул жылдын аягында эске алынып, көкбөрү боюнча таймаш кайрадан жанууда. Номинациялар боюнча да байгелери бар. Андан сырткары дагы биздин Ысык-Көл областынын дене тарбия спорт башкармалыгы тарабынан кубок, медаль жана дипломдор каралган. Буюрса мына кийинки жылы да бизде ушу олимпиада, мына Парижде олимпиадада болгон турат, ушу спорт жылы деп айтсам жаңылышпайм. Бул жылы да биз дагы өзүбүз календардык иш планга ушундай игровой видтерди, улуттук оюндарды ушундай көбүрөөк өткөзсөкпү деген ниеттебиз. Календардык планга баардык оюндарды камтып, ушул экили аягына чейин, жылдын аягына чейин ошо каралган иш-чара менен чектелбей ошол ишти аткарсакпы деген ниеттебиз. Райондун бардык тарабынан келген атка кызыктар болгон оюнчулар өздөрүнүн мыктылыгын көргөзүшүүдө. Жигиттердин билегинин күчтүүлүгүндө күмөн жок. Болгон күч аракетин жумшаган командалар ат үстүндө. Анткени 108 000 сом акимдин кубогунун баш байгеси. Көк жаңы жылга карата ошол акимдин атайын ошол көкбөрү оюну уюштурулуп, райондук мамлекеттик администрация тарабынан негизги байгесине каржы бөлүнүп берилди. Бүгүнкү күндө атайын уюштуруу тобу түзүлүп, ушул райондун аймагында ат сүйүүчүлөрдүн башын бириктирип, ушул Кызыл Суу айылынын майданында бүгүн көкбөрү оюну уюштурулуп атат. Буга чейин акимдин кубогу улуттук оюн көкбөрү менен эле чектелбестен спорттун ар кандай түрлөрүн жыл аягында өткөзүп, район аймагындагы спортчулардын достугун, жашоочулардын ынтымагын бекемдеп, жана алардын сергек жашоосун чагылдырып келген. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Илич Касейинов, Ысык-Көл жаңылыктары үчүн 7 районунан.
Элеттик апалар маданиятка салым кошуу максатында атайын шайыр апалар тобун түзүп, өнөрлөрүн тартуулап келишет. Жаңы жылдык майрамды утурлай Ысык көл районунун Темировка жана Григорьевка айылында түзүлгөн Ак Марал тобу элге чыгармачылык отчеттук концертин тартуулашты. Мында негизинен элдик ырлар ырдалып, келген көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Кененирээк кабарчыбыздын материалы. Садыраки айыл аймагынан топтолгон таланттуу апалар 4 жыл мурун Ак Марал этнофольклордук тобун негиздешкен. Жаш курагы 60-ты таяган элеттик апалар айылдагы бир катар маданий жана коомдук иш-чараларга активдүү катышып келишет. Жаңы жылдык майрамды утурлай жыл жыйынтыктап шайыр апалар отчеттук концертин тартуулашты. Биз 2019 жылдан бери уюшулуп 4 жылдын жүзү болду. Ошондон бери шайыр апалар эки жакка чыгып иш-чарага катышып келе жатабыз. Биздин топто 12 шайыр апа бар. 19 жылдан бери 4 жылдын ичинде ар кандай иш-чараларга катышып келебиз. Айыл ичинде концерт берип жатабыз. Ак Марал жана Кырчындын кыялкеч апаларына Сурия пенсионерлер коомдук фонду тарабынан Даткайым жана Эне даңкы медалдар ыйгарылды. Калкты руханий азыктандырып, элге жагымдуу маанай тартуулоодон эргүү алган шайыр апалар чыгармачылык жолун мындан ары дагы өркүндөтүү аракетин көрө бермекчи. Садыраки айыл өкмөтүнө караштуу Алтынбек Шатыенов атындагы Григорьевка айылындагы маданият үйүндө 17 жылдан бери кызмат кылып келем. Биз 19 жылдан бери шайыр апалар тобу уюшулганбыз. Шайыр апалар тобу көп ийгиликтерде Кудайым буйрса жетип келатабыз деген ойдомун. Ошол жылдан бери көп биз жакын жерде военный частыбыз бар, ошол жерге барып концерт коебуз. Чакырган жерлерден калбайбыз, көп жерлерге барып турабыз. Эмне иш-чара болсо дайыма катышабыз активдүү. 2016 жылдан бери уюшулуп келатабыз. Эми биз таскын артист эмеспиз, бирок ушу ырды сүйөбүз, ырды жакшы көрөбүз. Ар ким ар кандай жакты мен базарда соода кылам, пенсиядагы апалар бар дегендей. Бул ырчылык кесипте түйшүктүү, ушунча келип бар даярданат эткенде эле чаган түшүнгөн билет. Бирок ар бир ырды жаттап, ырдап чыгыш деле оңой эмес, бирок ошо биз ырды сүйгөнүбүздөн, музыканы жакшы көргөнүбүздөн ушул кесипте аркалап келатабыз. Бул биздин экинчи хоббибиз да, өзүбүздүн иштеген ордубуз бар, бирок ырдап, элдин көңүлүн да ачып дегендей ушинтип келатабыз. Топто 12 айым болсо музыкалык аспаптарда ойногон мырза дагы бар. Кийген кийимдеринен тарта өздөрү каржылап, улуттук кийимди жана аспапты, элдик фольклордук чыгармаларды даңазалоодо шайыр апалардын эмгеги зор. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык көл району. Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы Шакен Мамбет Айыпова атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун сүрөт ийри менен мугалими Карыбек Рыскелдиев бала чагынан эле сүрөт тартууга кызыгып, бүгүнкү күндө өзүнүн Чакан музейин дагы ачкан. Бул музейде таш керемети деген темадагы көптөгөн сүрөттөрү орун алган. Муну менен катар Карыбек Рыскелдиев өзгөчө кооз таштарды дагы чогултуп келет. Өзгөчө өнөр ээси жөнүндө кабарчыбыз Мерим Усубакунованын сюжети. Анталаган жер өйдө көтөрүлөт да, мына бул мен бармагым, мына бул бармакты жайында кыпчытонгон да. Анан ошол өйдө карай жылып отурса, мондай элес пайда болду. Анан карасам, Саяк Баятанын элесине жана бир картина көрсөтпөдүм, ошол пайда болуп калды да. Анан ошол ушуну көрөрүм менен ылдый көчөдө кетип баратып, ылдый карасам, таш жатыптыр. Ошол таштын сүрөтү мында турат. Мына кичинекей таш. Карасаңыздар мынакей. Ушул ташты таап туруп, анан ой келди, ташта жана менде деген. Анан ушул кичинекей картинаны жараттым. Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын тургуну Карыбек Рыскелдиев бала чагынан эле сүрөт тартууга кызыгып, өзгөчө жаратылыш менен тыгыз байланышта болуп, жан-жаныбарлардын сүрөттөрүн тартып келет. Акыркы 2 жылдардан бери өзгөчө кооз таштардагы сүрөттөрдү кагаз беттерине түшүрүүнүн үстүндө иш алып барат. Жаш кезимде эле ушул сүрөтчүлүк кесибим оңгонгон окшойт. Мына ошол себептен анан жаратылыш менен тыгыз байланышып калдым. Ошол кезде ойлогон нерселерим баары орундала берчү да. Бул өзү табигат менен байланышкан кезим экен ошол кезде. Бирок жаш кезде түшүнбөптүрбүз, билбептүрбүз. Анан эртең менен кетип, ушу тоо таштарды аралап, айрыкча бул Сөгөттүдө, жайлоолордо көп жүргөндө токойлордун арасына жалгыз эле бара берчүмүн.
Анан ошо көп жерлерде кыдырып, сүрөттөргө суктанып, жаратылышка суктанып, тоо таштарды көрүп, канаттууларды көрүп, ошолорду көрүп, анан мен өстүм. Анан ошолордун сулуулугуна суктанып, сүрөт тартып жүрө берчүмүн. Карыпбек Рыскелдиев ортодо сүрөт тартууну кандайдыр бир себептер менен токтотуп коюп, кайра 80-жылдардан баштап сүрөт тартууну колго алган. 2000-жылдары айыл ичине чакан музейин ачып, бүгүнкү күндө окуучуларга кеп кеңешин берип, сүрөт тартуунун ыкмаларын үйрөтүп келет. 80-жылдардан ошо баштадым, кайра баштап, анан өзүмдүн пейзаж катары, натюрморт, портрет, ушуларды аябай көп иштей баштап, анан кайра калыбыма келе баштадым. Анан 2000-жылдан баштап уже мурун эле ташка кызыгып жүргөм, кичинекей чагымда эле. Кооз таштарды чогултуп, ошондо сүрөттөрдү байкап эле жүрчүмүн. Көрсө ошол мен мурун эле чыгармачылыгыма түрткөн экен. Азыр ушул Баканбаев айында ушул Чакан музейде турабыз. Ушуну алып, анан ушу жерде таш керемети деген чоң картиналарды тартып, көп картиналар тартып, ушу эмгектенип келе жатам. Учурда Карыпбек агай Бөкөнбаев айылындагы Шакен Мамбетайипова атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун сүрөт ийримин жетектейт. Анын окуучулары райондук, облустук, республикалык жана эл аралык деңгээлде өткөн сынактарда алдыңкы орундарды камсыздап келишет. Мерим Суббакунова, Данияр Аконов, Мадина Абакирова, Тоң районунан. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.